Баарынан тунук эне жүрөгү, энеден согот мээрим илеби. Бапестеп багып колуна алып өстүргөн бизди эне тилеге, эне болуу бактысына эгедер болгон ар бир аял заты мактоого, даңктоого арзыйт. Атадан акыл, энеден тарбия деп айтылат. Баатыр эне Гүлбарчын Калдыбаева 9 баланын энеси. Эне катары балдарын татыктуу тарбиялап, көпчүлүккө үлгү болуп келет. Балдарынын алды Азиянын, өлкө ичинде дагы шахмат боюнча бир нече жолку чемпиондор. Жылы Баатыр эне наамын алгам. Былтыр болсо ошо балдарымдын эмгегин баалап Сооронбай Шарипович чакырып энелер күнүндө куттуктап, ушундай балдарды тарбиялаганыңа рахмат деп ыраазычылык катын билдирди. Ушу балдарым шахмат жаатында ийгиликтерди көрсөтүп келатат. Мен ошого сыймыктанам. Ушу балдарымдын ийгиликтери ушу жерде турган. Балдарым биздин кичинекей Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытканда ушунчалык кубанып, ар бир бул майда чүйдө кыйынчылыктарым унутулуп жыргап калам өзүмчө. Майрам Утурлай үлгүлүү үй бүлө менен чыгармачыл топ жолуктук. Алардын жөнөкөй турмушу менен таанышып, баарлашып кайттык. Айтымында балдарын жаш кезинен эмгекке үйрөтүүгө аракет көрүшөт. Шахмат ой жүгүртүүнү өрчүтөт, математикалык сабатты жогорулатат. Ошондуктан балдарынын жөндөмүнө жараша акыл эмгеги калыптануусу үчүн түрдүү ийримдерге катышуусуна шарт түзөт. Ар бир адамдын өзүнүн апасы өзүнө аябай бийик үлгү болот го. Анан менин апам дагы өзүмө мынча аябай үлгү болчу да. Бизди мектепте ата-энебиз 4 алып калсак, 4 алганда киши болчу эле деп мындай эме кылып койсо, биз ошо 4 албай жалаң 5 алып аракет кыланан дневникте күндөлүгүбүздө 6 сабак болсо 6 сабактан 5 алганга аракет кылчубуз да мектептен. Мен да ошо балдарыма баа алгыла, 4 албагыла, 3 албагыла деген нерселерди айтып турам. Энекем, 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 дүйнөдө табылгыз береке. Мен дагы дени сак болоюн, ай оорубай жүрөк көрсен эсен. Бири-биринен сабак алып, улуусу кичүүсүнө үлгү болуп жаткан балдардын тарбиясынын башаты үйдө күчтүү, талаптуу, ар тараптуу өнөргө бай, улуусу студент, кичүүсү 1 жашка толо элек. Айтымында дааталуу күндөрү балдарынын майрамдык куттуктоолору, сабактан алган баалары, үйрөнгөн өнөрлөрү менен кабыл алынат. Демек бүгүн энесинин майрамынын урматына ар бири болгон өнөрүн тартуулашууда. Үйрөнгөн өнөрлөрүңөрдү билген, буга чейинки билген өзүңөрдүн баардык жакшы өнөрлөрүңөрдү апаңарга тартуулап бергилем. Гүлбарчын Калдыбаева кесиби боюнча эсепчи, иштейин деп буга чейин аракет кылган эмес. Анткени болгон убактысын балдарына арнап келет. Өзү дагы үйдө 11 бир туугандын эркеси, көп балалуу үй бүлөнүн түйшүгүн жакшы билет. Кезинде өз энеси дагы баарын окутуп, дипломду кылган. Бир туугандардын арасында көп балалуусу мен энемдин кызы болдум дейт өз сөзүндө. Өзүм балалуу болгондо ата-эненин кадырын билип атам, бирок ата-энем кадырын билген күндө энем эрте өтүп кетип, энем немесин түйшүгүн кечирээк түшүнүп калдым да. Ошентсе дагы атам бар, атам 90го чыгып калды. Атам айтып калам, ошо сиздердин эмгегиңиздерге рахмат. Ушинтип бизди ушунчалык кыйынчылык менен тарбияладыңыздар. Мен ошону башыман өткөрүп атам деп, ошентсем атам балам деп эмесин батасын берип, ата-энем бизди окуган киши өзүнүн нанын таап жейт деген принципте чоңойткондо баарын окутуп, баарын ошо окуган дипломдуу киши эч жерде калбайт деп, ошо баарын окутуп, баарын жайлантып. Эне сага кандай мактоо жарашат, энесенден ким сыймыкты талашат. Эне менен теңдеше албайт эч бир жан, баардык мактоо сага гана жарашат. Бейшенен таманда демекчи, энелер бар үчүн биз баардыгыбыз барбыз. Эне деген 3 тамганын ичинде эмне деген гана сыйкырдуу касиет күч жатат. Ошо энелерибиз ар дайым биздин маңдайыбызда бар болсун. Жалпы ушу кыргыз элибиздеги жалпы ушу айымдарыбызды, эжекелерибизди, энелерибизди ушу бүгүнкү жашынакай майрам менен чын жүрөгүбүздөн
куттуктамакчымын. Майрамыңыздар менен. Кундуз Бекарстанова, Абдылас Усенов, Кутмантаң программасы. Да, бұл жерден бұны мұңға